деп койгонун себеби акыркы убактарда соц тармактарда кеп ушактар көп болуп, түштүк түндүк маселеси көп көтөрүлүп, кыргыз элим бөлүнүүгө душар болуп жатат. Ошондуктан мен бири-бирибиз менен бөлүнбөстөн, түштүк түндүк болбостон баардыгыбыз бир болойлу деп баламдын атын ошол максатта бир бол койдум. Өзүнүн аты айтып тургандай, бүтүн Кыргызстанды бириктирген, элдин керегине жараган, элдин башын топтой алган бир бол болсун, биримдиктүү элди топтогон, келечекте Кыргызга кызмат кылган. Кыргызстан боюнча бир эле ат болсо керек, бир бол деген. Ошого бүгүн тарых болуп атат. Биз айрыкча ушул бир бол партиясындагы кандидаттар, бир бол партиясынын мүчөлөрү аябай кубанычтуу кабыл алдык. Мен биринчиден ошол 2 жашты ата эне болушу менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Өзүмдүн атымдан, жалпы эле партиялаштардын атынан куттуктап кетемин. Ата энени эң бактылуу кылган бул биринчи наристе болуп эсептелет эмеспи? Мен ошол 2 жашка кааларым, ошол баланын жакшылыктарына балкып, бактылуу өмүр сүрүшүн ак тилден каалап кетем да. Ушул бир бол балабызга эмне каалар элем? Ушул арчадай узун жаш берсин, акылы толла баш берсин, жүзүнөн мээрими төгүлсүн, колунан көөрү төгүлсүн. Ушу апасынын ак сүтүн актаган, төбөлүгү түз болсун, бир болубузду Алла колдосун. О мен.